Ош мамлекеттик университети Алишер Наваи атындагы Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университети менен кызматташууга кол койду. Аталган окуу жайдын стратегиялык өнүгүүсү боюнча проректордун кеңешчиси Нодурбек Жаракозиев баштаган делегация Ошмуга келип, инвестиция жана өнүгүү боюнча проректору Токторов Кубаныч баштаган жамаат менен жолугушту. Ош мамлекеттик университетибизге келиштен эң асасий максатыбыз şu iki üniversitet ortasında madani, ta'limiy aloqalarni mustahkamlash va rivojlantirish hisoblanadi. Shuningdek, Osh mamlakatlik universitetida o'zbek tili va madaniyati markazini ochish, Alisher Navoiy nomli Toshkent davlat o'zbek tili adabiyot universitetida qirg'iz tili va madaniyati markazini ochish. Bu ikki madaniyat bizga shu ikki xalqni bir-biriga yaqinlashuvi, studentlar almashinish, o'qituvchilar almashinish, jahon reytinglariga universitetlarni birgalikda harakat qilish, ta'limdagi, fandagi, ilm, innovatsiyadagi yangiliklarni birgalikda baham ko'rish va hamkorlikda ishlar olib borish hisoblanadi. Жолугушууда окуу жай менен кызматташууну бекемдөө, билим берүү программаларын ишке ашыруу, биргелешип илимий, маданий иш-чараларды өткөрүү, көп тилдүү билим берүү, студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн арттыруу багыттары боюнча пикир алышты. Ош мамлекеттик университетине дагы башка бир вуздар менен мамиле чыңдоо боюнча иш-чара жүрүп жатат. Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинен делегациясы келди. Алар менен буга чейин дагы биз байланышып турганбыз. Бүгүнкү күнү мына ошол жердеги университеттин проректору Нодурбек Имамкозуевич баштаган делегация келип, bundan кийинки карым-катнаштар боюнча келишимге кол коюлуп отурат. Алдыда Ошмуда өзбек тили жана маданияты борбору, ал эми Алишер Наваи атындагы Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинде кыргыз тили жана адабияты борбору ачылары пландалууда.